Демир эже, кайсы сандагы адамдар акчаны, негизи акчаны баарыбыз эле жакшы көрөбүз. Баардык эле адамдар мисалы жакшы эле көрөт да, ким жаман көрөт. Ооба. Мен акчаны жаман көрөм деген киши жок болуш керек. Бирок ошолордун арасынан именно ким билси акчаны аябай жакшы көрөт. Бүгүн неме болуп атат да, экөөбүздүн эфирибизде жалаң сегиздер жөнүндө сөз болуп калды. Кайра эле 8 болуп калган да азырчы. Эмнеге дегенде 8-inde, 17-синде, 26-сында төрөлгөндөр жаңы төрөлгөндөн баштап эле мыкчыгерлер болот да. Таң каласың. Мыкчыгер? Мүнтө эле мыкчып турат. Акчаны, акча болобу, материалдык дүйнө, кенедей платочка болобу катып алат. Плюшкиндер да. Любой нерсени сарамжал ката берет, керек болот, бу деле ага деле керек болот, топчу деле керек, буроо деле керек, тиги деле керек, бул деле керек. Сынып калган бирдеме болсо деле катып алат, ушундай да. Даже мен бир эме окуучум бар, ошол айтат, 8-8 экен да, миссиясы да 8 экен кыздын, кичинекей. 2 класска барганбы ушундай экен. Анан ошол айтат неме деп. Ошол кызым дейт, 3 класска, 3-деби 4 класска барган кызы бар экен, экөө чогуу мектепке кетет дейт. Экөөнө бирдей эле акча беребиз дейт, өзүнүн акчасын үйгө катып коюп кетет экен дейт. Катып коюп кетип, анан тияктан мен акчам, я каса забыла дома дейт экен да. Деп туруп анан тигиникин экөө общий жейт экен да, анан үйгө келип калат дейт. Анан эми ошону дайыма кылат экен. Анан өзүңдүкүн эмне үчүн албайсың, эмне үчүн сен өзүң акчаңды коротпойсуң деп урушсам дейт, меники копилкада дейт экен. Берки болсо санын унутуп калдым, берки кызынычы, ал бере берет экен. 3 болсо 4 3 анчалык бербейт эле. 4 окшойт мага окшогон. Ал бере берет экен. Анан тигил болсо ошентип үйгө катып коюп кетет экен. Копилкасы бар дейт, ошого салып коет дейт. Анан эме дейт. Бирдеме болуп базарга барып бирдеме алып калсак дейт. Канча сомго алдыңыз? Канча сом короттуңуз? Ал акча папамдыкы белечи, сиздики беле деп бүт сурайт экен. Суроого аябай неме болот турбайбы? Материалдык дүйнөнү контролдоп турат. Кичинекей бала болсо да контролдоп турат. Анан өзгөчө улгайып калган 8-дердичи, ошолор аябай мисалы үчүн бир эски дүйнөсү болсо деле бир нерсени мындай баалап жүргөн нерсесин сен алып сатып ийсең же бузуп салсаңчы, таарынбайт, ооруп калат. Кадимкидей ооруп калат. Мисалы бизде бирөө айткан эме деп. Бир атабыз дейт, атасы 8 экен да. Анан бир эски эле контейнер турган дейт эшиктин алдында. Анын ичинде жөн эле бирдемелер дейт, жөн бир кереги жок эле бирдеменин баарын сала берчи дейт. Анан бир күнү ушул ата жөн эле турат деп туруп сатып ийиштир балдары. Местаны ээлеп эле турат деп сатып ийсе, атасы төшөккө жатып калыптыр ооруп. Акасы ал үчүн ал чоң нерсе экен. Мен аны деген баланчанчы жылы баланча $1000 алгам. Анан тигиндей болчу, анан мындай болчу деп баягы илгеркисин айтып, баягы кишичи аябай капа болуп балдарына таарыныптыр да. То есть булар ошол материалдык дүйнөнү аябай чоң баа беришет. Анын ордунда 4 болсо, 7 болсо анча деле капа болбойт болчу да. Сатылыр болуптур деп коймок да. А бул 8-дер үчүн аябай маанилүү да бул. Баласы болобу, чоң болобу, кемпир болобу, абашка болобу, айырмасы жок. 8 аттуунун баары эле ошондой. 8 саны ошондо акчаны аябай жакшы көрөбү? Акча деген бул материалдык дүйнө да. То есть 8-дер материалдык дүйнөнүн баркын билет. Мунун баалуулугун билет да. Ошон үчүн жакшы көрөт. Баалай алат ушунучу, ушунун баркын билет. Ошон үчүн. Булар ушунча нерсени жакшы көргөн менен колдору ачык эмеспи? Мындай бирөөгө жардам бергенден мындай чексиз, аянбай жардам береби деген сыяктуу. Жок, миссиядан зависит этет. Миссиясы канча болот? Мисалы өзү 8 болуп, сана саны 8 болуп, эгер миссиясы 4 болсо, баягы эме болот да. Жыйган тергенинин баарын 8 жыйып терген да. Бирок миссиясы 4 болсо, миссиясы тарата берет да. Эгерде баягы миссиядан дагы роль ойнойт турбайбы? Ооба. Эгер миссиясы 8 болсо, анда кармай алат. Анда ал баалай алат, кармай алат, кое бербейт. Берет, бирок орду менен, бардык нерсе орду мындай по полочкам жасайт. Бардык нерсени. А мындай эле тиге деле берип, буга деле берип андай кылбайт бул. Бул өзүнүн комфортун жогору коет. Мындай аябай кымбат үйлөрдө жашайт, кымбат буюмдарды кийет, кийгени дагы, жүргөнү дагы жакшы мындай качествосы жакшы нерселерди гана алат да. Как попало нерсе албайт. Түшүнөт, анткени материалдык дүйнөнүн баалуулугун түшүнөт булар. Ошондой да. Жакшы. Просто 8 мен өзүм бир тууган байкем 8 экен да, 26-сында төрөлгөн да. Анан? Августта. А миссиясы канча экен?
август 92 болгондо канча болуп калат? 26 августпу? 7, анан 92, 7, 8, миссия 1 экен. Миссия 1 эми 8челик катуу кармабайт. 1 наоборот ала көбөдөк болот да, миссия 1чи. Тууган урук дегенде, дос, свой дегенди жакшы көрөт да, свой дегенде чачат ал. Просто азыр сиз айтканда баягы эметсем ошо келип атат да, суроону аябай өлө көп берет да, мындай. Детально суроолор берет, мисалы, тиги келиптир десеңчи. Ким менен келиптир дейт да. Ой, тиги менен келиптир, ошо эмне алып келиптир дейт. Ооба. Ой, билбейм, бир пакет алып келип, пакет ичинде эмне Не бар бар экен экен депчи. Ошентип аябай сурайт. Анан табитти жөнүндө дагычы, мен мисалы кийим алганда өзүм кийим ала албайм да. Дайыма байкеме чалып, Жакшысын алат, чалып ал деген кийимден тим эле эмесин алат. Баркын билип, ушинтип аябай неметип алат да. Жакшы көрүп алат мындай. Жөн эле аны мына кылып албайт да. мындай жакшысын алат бир жагы, анан ошону баалап кийет. Жууп тазалап, ошентип алып кийет. А кээ бирлер бар да, мисалы алтылар жакшысын алат, бирок антип баалап кийбейт. Мисалы үчүн жакшы нерсе алып туруп стиральный машинеге салып коет да, бүттү, ал бузулуп калды да. А 8 антпейт. Жакшыны алат, бирок ошону тем эле баалап, апестеп кийет. Аныкы жыртылбайт дагы. Мисалы үчүн сааты болсо, ал саатты бузулуп такыр болбой калганда ыргытышы мүмкүн. Ага чейин жөн ыргытпайт. Элмурат, биз жантан бери айтып аткан сандардын күчтүү жактары, алсыз жактарын суроо берип атасың. Эми булар деген баягы мен үстүртөн эле берилген информация да. А буларды мындай тереңдетип, дагы жакшы билиш үчүн ал жерде көп материал бар да, көп нерсе бар. Кандай? Эми анын баарын биз ошол көйгөй эмдин ачкычы деген 21 күндүк интенсив курс ачып атабыз азыр. Эртең мененки саат 6-да башталат да, онлайн форматында. То есть сиз дүйнөнүн кайсы бурчунда болсоңуз деле онлайн форматында кире берсеңиз болот. Бул 21 күн болот. Эгер Бишкекте болсоңуз, бир жумада бир жолу сиздер менен офлайн жолугушуу өткөрүп турабыз. Анан баягы сурооңуздар болсо ошол жерден да талкуулайбыз. Ушул жерге өткөрөбүз да. А так онлайн жалпы эл үчүн 21 күн болот. Через день өтөбүз. Эртең мененки саат 6-да. Баасы 3400 сом болот. Анан телефондорду Элмурат силер киргизип коесуздар, эмени байланыштарды, каяка төлөм жүргүзүш керек.